быйыл октябрь айынан тартып Кыргыз эл жомогунун негизинде түзүлгөн Акыл Карачаш кыска метраждуу көркөм тасма жарыкка чыгып, күн санап көрөрмандарынын саны арбыды. Ал Кыргыз Республикасынын маданиятта эмгек сиңирген ишмер, Рабаят балдар чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси Бурул Асакееванын демилгеси менен тартылган. Каармандардын баарын мектеп окуучулары ойношкон. Азыр бизде Рабаят балдар чыгармачылык бирикмесинде ошо Жомоктор театры жана биздин азыр мынакей биздин кино студиябыз дагы ачылып баштады. Бул биринчи алгачкы ишибиз болуп эсептелинет. Бул долбоордо биринчи ушул долбоор менен мен иштей баштадым ушул фильмде. Акыл Карачач Кыргыз эл жомогунун негизинде түзүлгөн. Ханыбыздын жанында ханышабыз болушу зарыл. Анда ханыбызга кимдин кызын туура көрөсүңөр? Айта албай жаттым эле. Бурул Асакеева жетектеген Рабаят балдар чыгармачылык бирикмесинде Жомоктор театры менен кино студиясы ачылып иштей баштаган. Автордун балдар жомокту жаңыртат долбоорунун негизинде тартылган Акыл Карачаш көркөм тасмасы Бурул Асакееванын кино режиссер катары алгачкы эмгеги. Эң башкы максатым меники Кыргыз эли тарыхка бай, макал лакапка, салт санага ушунчалык кенен, аябай акылда тунук, ушунчалык керемет жомокторго бай калк болот экенбиз. Биз аны менен мактанышыбыз керек башка дүйнө элдерине. Режиссердун айтуусунда жомокту тартуудагы дагы бир максат балдарды китеп окууга үндөө менен орус тилдүү балдардын эне тилинде даана, так сүйлөшүнө өбөлгөтүүсү болгон. Тасмага тартылууга номер 5, 67, 43, 21 жана башка бир топ мектептин окуучулары эле эмес, алардын ата-энелери да чоң жоопкерчилик менен мамиле жасашып, натыйжада орус классында окуган балдарда каармандарды мыкты аткарышкан. Тасмага түшүүгө балдардын кызыгуусу артып, сценарийдеги 87 баланын ордуна 102 бала тартылган. Орус мектепте окуган балдар дагы менин сабагыма катышып жатышты. Мына ошол орусча мектепте окуган балдар дагы кыргызча даана так сүйлөгөнгө ушул үйрөнүшүп, анан долбоордун эң акырында фильм тартуу болчу. Мына ошол максатыма жеттим. Бул менин кино жаатындагы биринчи эмгегим режиссер катары. Анан кийин Кудай буйрса жакшы болуп атат. Каармандардын ролуна Рабаят балдар чыгармачылык бирикмесинин кино студиясына катышкан балдар тандалган. Аталган жомок октябрь айынан тартып Борборуздагы Манас кинотеатрында аншлаг менен өтүп жатат. Бул тасмага тартылган окуучулардын ата-энелеринин кубанычтарында чек жок. Негизинен балдарга дагы ата-энелерге дагы аябай жаккан фильм болду. Мен балдарга эле деп ойлогом, бирок ата-энелер дагы жомокторго ушунчалык кызыгышат экен. Балдарын дагы унутуп коюшуп, ошол фильмди аябай конткой угуп, көдөп, анан кийин бүткөндөн кийин ыраазычылык сөздөрүн айтып кетип жатышат. Калкынын нарктуу көрөнгөсүнө, менталитеттик табитине ылайык жомокту тартууда ата-энелер да тасма тартуунун түйшүгүн бирге тартып, колдорунан келген салымын аяшпаптыр. Ар бири балдарына жардам берип, дайыма бирге болуп, натыйжада мыкты тасманын жаралганын сыймыктануу менен сөз кылышат. Негизи бул жомок ушул эже айтмакчы, биз деле ойлогонбуз багы. Жаш балдарга ылайыктуу болот десек, негизи мааниси аябай терең, жакшы жомок болду. Ушу балдарым катышып, мен деле уулум ушу Бакытбек Нурсултан аксакалдын ролун аткарып катышты да. Кызым да катышты. Анан ушу балдарга өтө чоң сабак болду да. Биздин мектеп мугалимдери өзгөчө. Биздин ошол балдарыбыздын класс жетекчиси Майрам Токоновна, ошол улуу устаттардын салымы чоң. Мына ошол кишилер идея айтып, ушу жомокту биз окуп эле бербестен, балдар жөн эле угуп эле койбостон, ушуну бир тасмага түшүрсөк кандай болот деген эжебиздин бир сунушу болгон да. Анан мынакей Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, айтылуу Рабаятчы Асакеева Бурул эжекебиз менен биргеликте ушул биздин бөбөктөрдүн ушул жомогун тарттык. Майрам эжебизге, Бурул эжебизге ушул уюштуруу комитеттин ата-энелер уюштурма жерде балдар ата-энелер чуркап турду. Жайдын ысык аптабында тартылды. Боз үйдүн ысыгы өзүңүз билесиз, кыйноодо. Анан ошого карабай ушундай балдар ийгилик жаратты, сүйүнүп атабыз. Уулум Алакунов Нурислам катышты.
Бул кино балдардын эле деңгээлинде болот экен деп ойлогонбуз, эмерээк болот экен деп. Абдан жакшы болду. Биздин оюбуздагыдан дагы жакшыраак болду деп ойлойм. Мында өтө деле көп кыйынчылыктар болгон жок, конечно, күн ысыкта тартылганбыз. Багы эмелердин навушкалардын кийимдерин кийип балдар эми кичине ошондо эле кыйналбаса, а так баары тең жакшы болду. Балдарга жакты. Формаларды деген биз эмеден, сказкадан эме деген алдык, прокаттан алдык. Кээ бирөөлөрдү өзүбүз дагы тиктик. Алмазбеков Рамзандын апасы болом. Кыйынчылык канчанчы класс? 4-чү класста Майрам Токоновнун классында окуйт. Кыйынчылыктар деле болгон жок. Учурунда Бурула Мантуровна эмнени талап кылса, биз дагы балдарга окшоп аракеттенип, кечикпейли убактысында баралы деп шашып аттык. Балдарыбыз жакшы эле деңгээлде ойноп беришти. Жомоктун балдар үчүн тарбиялык мааниси кандай деп ойлойсуз? Тарбиялык мааниси эң жакшы. Прям терең деңгээлде болду. Бул жомоктон улам балдар сабак алат деген чоң үмүттөмүн. Уже эле үйдөн дагы алар уже кеңешчи болуп, мен уулум аксакал болуп катышты да. Үйдөн дагы өзүн токтоо алып жүрүп, чоң апасы мактайт да, сен байманапсың балам, сен аксакалсың десе, ошо өзүн да аксакалмын деп, мындай жакшы тарбиялык Жүргөн турганда өзгөрүп болду. Ооба, өзгөрүп болду. Эмне айта аласыздар балдарга? Балдарга эми ушу жомоктон көп эмелерди алып, үлгүлөрдү алып, кандай кылса туура болот экен, кандай кылса туура эмес болот дегендердин көп өздөрү эле салыштырып, өздөрү карап, үлгүлөрдү ала тургандай бар да көп. Эже айтмакчы, биз деле ойлогонбуз багы. Жаш балдарга ылайыктуу болот десек, негизи мааниси аябай терең, жакшы жомок болду. Ошо балдарым катышып, мен деле уулум ошо Бакытбек Нурсултан аксакалдын ролун аткарып катышты да. Кызым да катышты. Анан ушу балдарга өтө чоң сабак болду да. Жомокту тартууда балдарына, режиссерго жакындан жардам берип, көмөк көрсөткөн ата-энелерге Бурул Асакеева менен окуучулары катышкан мугалимдердин алкыштары арбын. Ушу ата-энелердин көмөктөшүүсү менен фильмим мынакей жарык дүйнөгө келди. Ата-энелер кийим боюнча аябай жардам беришти. Кээси тигип дагы берди, кээси прокаттан алды, ар кимиси ар кайсы тактан өзлөрү айткандай таап, кийинтип балдарды ушундай кылып беришти. Анан эң башкы каармандарды ойногондор 67-чи мектептин окуучусу Үмөтова Акылай орус мектепте, орусча сүйлөйт, үйүндө деле, баягы көчөдө деле, мектепте деле. Анан ошол дагы сабакка үзбөй катышып атып, эң башкы акыл карачаштын ролун ошол кызым жаратты. Даана так сүйлөдү. Биринчи баягы тамгаларын айта албай какап мындай эметип атчу эле орусча тил менен. Анан кийин таза кыргызча сүйлөп, таза аткарды. Бул жерде ата-энелердин берген жардамы абдан чоң. Ата-энелер эмне десе баарын аткарып, ошо балдары менен кошо чуркап аткарышып жүрүштү. Бул жерде абдан ошо Бурул эжекебиз да, мен да абдан ыраазы болдук. Ата-энелерге ошо балдардын өнүп өсүшүнө, ошолордун бир чыгармачылыгынын өсүшүнө абдан жакшы көмөк көрсөтүштү. Анан ушундай жомоктор көп тартылса, долбоор уланып жакшы токтобой иштеп кетсе, биз өсүп келаткан балдарыбызга абдан пайдасы тиет эле. Абдан керек болот эле. Биз дагы ошо үмүттөнөбүз, ошо дагы мындан ары дагы мындан да жакшы жомокторду алып чыгат деген ишеничтебиз. Ханыбыздын акыркы сөзүн аткаралы. Тырстангылачы Кудай жалга курулар. Болду, ызылдабай токтогула. Ханыбыздын акыркы барзын аткарышыбыз керек. Телеэкранда Бурул Асакеева айткан жомокторду угуп чоңойгон ата-энелердин балдары бүгүн жомоктун каармандарын аткарышты. Келечек муунга тарбия берүүчү жомокту тасмада жараткан балдардын маданиятка алгачкы кадамы дейт кинодогу Төрөгелди Аксакалдын ролун ойногон Айкөл Кубанычбековдун атасы. Эми биз карабайсыздар, мына кичинекей кезден өзүбүз ошо жомок угуп, ошол Бурул эжени тасмадан көгүлтүр экрандан берген жомокторду угуп чоңойгонбуз да биз. Анан кайрадан тагдырдын бизге болгон жакшы бир шыбагасы, кайра биздин кичинекей балдарыбыз ошо Бурул эжеге туш болуп, бүгүнкү күндө кино тартып, бүгүнкү күндө мүлдө кыргыз болгон азыр өспүрүмдөр балдардын баардыгы келип, Көсөмхан дейбиз, акыл карачаш дейбиз, ушул кинодон жакшы таасир алып атат. Мындан ары дагы мында ушундай берүүлөр, ушундай тасмалар, жомоктор
ушул кыска убакытта талап кылган ушундай фильмдер көбүрөөк тартылып турса, биздин келечекке муундарга жакшы болот экен да. Биз өзүбүз дагы көрүп, кайра көрүп, уксак кулак кумарыбыз канбай, көрсөк көз кумары ченебиз жетпей аябай сүйүнүп атабыз. Ушу балдар ушундай роль ойнойт экен. Балдар ушундай жетишкендикке мына биздин ушубуз кур эмес экен да. Маданиятка алгачкы баскычы каалгасы ачылды. Мен жакшы кыздын ролун аткардым. Мен Жекшенова Айбикем, мен 4-А класста окуймун. Роль аткарган жактыбы? Ооба, абдан жакты. Жакшыбыз кандай болуш керек экен? Жакшы кыз боорукердүү, кедейлерди жаман айтпай, жакшы болуш керек. Сен роль аткарган досторуңа жактыбы? Абдан жакшы. Ким көп жардам берди сага? Көп жардам берди. Мажип бар, Саида жана башкалар. А үйдөгүлөр кандай ойлошту? Алар абдан сонун киного тартылган, абдан сонун го деп айтышты. Бул кинодо деген биз Касым дегенден жылкылардын уурдап алганды бизди күнөөлөгөн болот. Ошондо биз апасынын ролун мен ыйлап аткаргам. Анда менин балам ыйлап бизден ушунча 40 жылкы сурап атат деп ыйлап ханышадан сураганбыз. Ал жактан өзү бурул эже ыйлатып, коркутуп аткарттырды. Эгер сен бул жактан айта албасаң, анда сен киного катышпайсың деп ыйлатып атты. Ошондо ыйладык да. Жомокту сүйгөн балдарды окуткан профессор Айдар Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин мугалими Майрам Жунусакынова да өнөргө шыктуу окуучулардын таланты менен жомоктун тартылышына айтарлык салым коштук дейт. Бурул Асакеева эжекебиздин акыл кара чач кыска метраждуу көркөм тасмасына ушу менин окуткан окуучуларым катышышты. Ушу долбооруна барып жүрдүк эле. Ушул эжекенин айткан жомокторун ошо балдар угуп, өздөрүнө кабыл алып, анан өздөрүнүн сөз байлыгын, акыл эсин, көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн ошо балдар китепканасына, Касмалы Байлинов атындагы балдар китепканасы менен тыгыз байланыштабыз. Мына ошол жака барып, сабактан кийин бош убактыларыбызда ошо эжекебиз менен байланышып, анан ушул кыска метраждуу тасманын тартылышына биз себепкер болдук деген ойдомун. Анткени окуучуларды, биздин окуучулардын жөндөмү бир нерсеге шыктуу экенин бурул эжекебиз байкап калып, ушундай бир жомок тарталычы эже деп сунушун киргизди. Мен дагы ата-энелер менен сүйлөшүп, ата-энелер менен бирдикте ушул тасманы тартууга көмөктөшүп болдук. Учурда баладан чоңдоруна чейин телефон менен алектенип, көбүнүн интернеттен башы чыкпаган кезде бул жомоктун тасмага тартылышы өспүрүмдөрдү китеп окууга үндөөнүн, балдардын көңүлүн улуттук асыл нарттарыбызга буруунун үлгүсү десек жаңылбайбыз. Балдарга мен айтарым, ушул жана соткага абдан берилип кетип атпайбы? Сотканын көп жаман таасирлери бар. Мына ошодон арылтып, бардыгыбыз жалпы киришсек эле, ата-энелер менен чогуу ушинтип мугалимдер болобу, ушул мынакей мен долбоорумда дагы катышса болот. Ушул бардыгыбыз чогуу жалпылап киришсек эле, колдон келишинче ал соткадан бир аз алыстатып, ушу китепке үндөп алсак. Эзелтеден кыргыз элинин турмушунда ар бир кыргыз баласынын тагдырында жомок чоң роль ойногон. Балдарына ата-энелери, чоң ата, чоң энелери жомок айтып берип, ошол жомоктордун каармандары аркылуу балдарды тарбиялаган. Муну азырда жомок угуп чоңойгон замандаштарыбыз жомокту сагынуу менен, жомокту эңсөө менен сөз кылышат. Бүгүнкү күндө жомокту мен аябагандай актуалдуу деп ойлойм, жаш жеткинчектер үчүн. Себеби биз деле жомок менен тарбияланганбыз. Негизи жомок кинодон дагы, мультфильмден дагы аябагандай чоң таасир берет өспүрүмдөргө өзгөчө. Себеби ал жерде каармандар образдар менен ачылып берилет да. Ошол эле түлкүнү жаман каарман кылып көрсөтүп беришет. Ошол эле дыйкан менен доңуз ошол эмгекчиликке үндөп. Анан эң жакшы жери бул балдар жомокту өзүнүн фантазиясы менен ошол тарбиялана алышат да, фантазия. А мультфильмди ошол эле мышыкты көрүшөт, же ошол эле чычканды көрүшөт. А жомоктон булар өздөрү каалаган нерсесине салыштырып түшүнүп алышат да. Жомок менен тарбияланган бала сөзсүз түрдө жаман бала болуп өсүп чоңойбойт. Ошол жомок менен чоңоюп, чоң эненин айтып берүүсүндө жомок менен уктап,
жомок түш көрүп чоңойгон балдар абдан тарбиялуу, абдан адептүү балдардан болуп чоңойгондугун биз билебиз. Биз өзүбүз жомокко угуп, жомокко таасирленип чоңойгонбуз. Анткени ошол жомок айтып берүү менен биздин чоң энелерибиз ошол кыргыздын бир керемет сөздөрүн, көркөм сөз байлыгын ушул жомок айтууда бере алган десек болот да. Коя бергиле деп, койлорум калып кетти. Балдарды жомок менен тарбиялоонун маанисине кайрадан кайрылган автордун келечектеги планы да балдарды жомок дүйнөсүнө жетелөө менен аларга улуттук асыл салттарыбызды, тарбиябызды тереңдетип сиңирүү. Мындан аркы пландарым деле мен өзүм 43 жылдан бери ушул жомоктор менен иштеп келем, балдар менен иштеп келем. Ошондуктан дагы эле балдар менен иштей берем.